Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү Екатеринбургда жай 2022 деп аталган эл аралык көргөзмөдө аталган аймактын жашоочуларына тартууланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулдугунан билдирди. Көргөзмө 1-апрелде ачылып, аны туризм боюнча Урал ассоциациясы, Россиянын федералдык туризм агенттиги жана Свердлов облусунун инвестициялар жана өнүктүрүү министрлиги уюштурган. Башкы консулдук туризм департаментинин колдоосу менен Кыргызстандын павильонун уюштурган. Ал жерде кыргыз туризминин мүмкүнчүлүгүн көрсөтүүчү рекламалык букеттер, туристтик компаниялар жана ден соолукту чыңдап эс алуучу жайлардын узун тизмеси түзүлүп, сунуштар менен бирге таратылган. Павильондо мини-сүрөт көргөзмө уюштурулду. Телеэкранга өлкөнүн жаратылышы жана атактуу жайлар туурасында тартылган роликтер чыкты. Ал эми борбордук бөлүгүнө тигилген боз үйлөр көптөрдү кызыктырып, келгендер да бир топ болуп, ар кыл суроолорду беришкен. Кирип чыккандар улуттук суусундуктардан, боорсоктон жана кургатылган мөмө жемиштен ооз тийишти. Ал эми кечинде катышуучулар жана башка форумдун коноктору үчүн башкы консулдук улуттук тамак аш даярдады деп айтылат маалыматта. Аталган иш-чарадагы кыргыз делегациясынын жигердүүлүгү туристтик компаниялардын активдешине, Уралдан Кыргызстанга келе турган туристтердин агымынын арбышына мүмкүнчүлүк түзмөкчү.